etmeyeyim. Sebebi, Kırgız Respublikası'nın Cazı Proseslik Kodeksinin 107. bölümünün birinci bölümü boyunca böğür çaralarını kolduğun için yetişti nevizler organlarına kollanlar diye sotpa çeyin görülüştü, düzen aşırılışı organdan ve sotpan yaşadık görülüşü işçi sotpa çeyin görülüşlerimiz ülkesine sotpa değiştirme toz koldu kılışı mümkün ekendi alıp kalğanda gana kollanılar dep körgözülgen. Biroq men japtığımda aytpaylıkka karata bu verilmede көрсөтүлгөн негиздердин бирөө дагы дал келбейт. Эч бир негиз тергөө же сот тарабынан аныкталган эмес. Тергөө өзүнүн субъективдүү жана негизсиз коронас позициясы боюнча төмөндөгүлөрдү аныктаган. Бул жерде айткан катары жокко таркуу токтомун окуп убакыт алып отурбайын. Бул сиздерде бар, отурду бар. Ошондуктан бул токтомду кое бербеле, улантып берейин. Ушул жолко таркуу токтомдо көргөзүлгөндөй тергөөчү өзүнүн туура эмес негизсиз оюн жомоктогудай кылып тизметтеп жазган. Тергөө кызматы жаранган мынчалык оор кылмышты жасады деп айыптоонун алдын кылмыштын бетин ачуу боюнча тиешелүү укчам иш-аракеттерди жүргүзүп, кылмышка тиешелүү маалыматтарды камтыган документтерди далил катары топтоп, аларды айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтомго тизметтеп жазыш керек болчу. Бирок бул токтомдо андай далилдердин бирөө да келтирилген эмес. Коюлган айыптын беренесиндеги диспозицияны Айтпаевдин бир дагы кыймыл аракетин дал келүүнү бир дагы табууга мүмкүн эмес. Бул токтом жөн гана далили жок, кара сөз менен жазылган, сумсак бир адабий чыгармага окшоп калган. Мындай учурда тергөө тарабынан коюлган оор айыптын негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугу прокуратура органдары тарабынан Nazor katары кайрадан каралып чыгышы керек деп эсептеймин. Себеби тергөө судьясы бөгөт коюу чарасын тандоо жөнүндө токтомдо Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 114-беренесинин 1-2 бөлүктөрүн жетекчилик алган. Ал жерде бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу, жазык мыйзамын 5 жылдан ашкан мөөнөткө эркин ажыратуу түрүндөгү жаза каралган кылмыштарды жасоодон шек саналган айыпталган адамдарга гана колдонулат делген. Адем мен жактоомдо Айтпаев Пахрата Кыргыз Республикасынын кылмыш жасоо кодексинин 278 беренесинин 1-бөлүгү боюнча каралган айып далили жок, негизсиз тугузулган. Андыктан коюлган айып боюнча жогоруда айтылган иш-чаралар токтоосуз негизде аткарылып, тиешелүү туура мыйзамдуу чечим кабыл алынуусу керек деп эсептеймин. Бирок жогоруда көрсөтүлгөндөр эске алынбастан соттон камакка алуу түрүндө башкаруу чарасын тандоо жөнүндө өтүнүш келтирилген. Бул жөн гана тергөөчүнүн эч бир далили жок, жеке ою жана чечими. Жогоруда чечимдер тергөөчүнүн жана тергөө судьясынын компетенттүүлүгү жөнүндө маселени айдагылат. Айтпаевге карата алардын туура эмес көз карашын жана иштин мыйзам чегинде тергелүүсүнөн алыс экендигине күбөлөндүрөт. Жогорудагыларды эске алганда Айтпаевге коюлган айыптын негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугу боюнча шек жаратат. Андан сырткары тергөө судьясы тарабынан Айтпаевге башкаруу чарасын тандоо учурунда токтомдо иш боюнча эч бир конкреттүү жагдайлар көрсөтүлгөн эмес. Жактооч тарабынан келтирилген өтүнүчтөр көңүлгө алынган эмес. Андан сырткары сот тарабынан Айтпаевдин өздүгү, үй бүлөсү, балдары жана Кыргыз мамлекетине сиңирген эмгеги, басып өткөн өрнөктүү өмүр жолу коомдун алдыңкы ордуда эч бир эске алынган эмес. Урматтуу сот коллегиянын мүчөлөрү, ушул апелляциялык даттанууну кароо учурунда Айтпаевдин өздүгүнө өзгөчө көңүл буруңуздарды суранамын. Ал биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымын талкай кошуп келген Кыргыздын патриот жигиттеринин бири. Учурунда мамлекеттик жооп кызматтарды аркалаган. Ал тергөөнүн туура жана мыйзам чегинде жүрүүсүнө эч кандай тоскоолдук кылбайт. Тергөөнүн жана соттун кандай гана чакыруусу болбосун аларды аткарууга милдеттенет. Мындан тышкары Айтпаевдин өздүгү документалдуу түрдө аныкталган, туруктуу жашаган жери бар, мурда соттолбогон, тергөө менен кызматташууда тергөөчүнүн сот органдарынан качат деген шектенүү жок. Мындай жагдайда айыпкердин бөгөт коюу чарасын камак менен байланыштаган бөгөт коюу чарасын өзгөртүүгө негиз бар деп эсептейм. Андыктан Айтпаевге башкаруу чарасын камакта кармоодон башка түрүн тандооңуздарды өтүнүп кетемин. Жогоруда көрсөтүлгөндөр негизинде жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жасоо кодексинин
Kılmış Жаза Prosessual Kodeksinin 49. 53. 397. Türkçesinin verenlerini yetek alıp suranamın. Birinci. Bişkek şartının 1. may Aralık Sotu'nun 22. yılın 25. oktyabrındağı toptamın jokka çıkarılığını. Ekinci. Aytbayev'e qarata bögöt koyu çarasını tamakını baylanışpagan bögöt koyu çarasını özgörtüğünü suranıp edelim. Endi kıskaça uşul hurmatly төрағалық кылуучу топ коллегиянын мүчөлөрү айып оор айып байларына карабастан эл жаксандыгынаке азыр жоғарғы мен тапканын артында айтып кеткендей Айтбаевдин жетекчилигине көңүл буруп башкаруу чарасын тамактан тышкары түрүнө которууңуздарды дагы бир жолу өтүнүп кетем. Рахмат. Айтбаевдин массалык баш алымандыкты уюштурууга даярдык көрдү деген тергөөчүнүн токтому ордун тапкан эмес. Ошондуктан баш коргоо чарасын камакка алынмаган чара менен алмашып бериңиздер. Terörcünün meni oğur kılmış jasagan dep жазган bir de dalili yok. Жомогун бийликтегилерге жагымынын bir чектен чыккан bir формасы деп эсептейм. Üçüncü, hiçbir negizsiz, hiçbir dalilsiz oğur ayıp takkan ошол terörcünün жомогун мыйзамдуу деп отурган прокуратуранын өкүлүнө aman bolsun deyiz, başka söz yok. Ошол азыркы жетекчиси башкы прокурордун бир кездеги борбордук аянтта миңдеген адамдар менен митинг болуп атканда кеттик бийликти алабыз деп элдер берип берип тосмодон асканда адамдарды атап жибергенин эске алса болмок. Кембирабад боюнча келсек, бизде Кембирабадты шылтоолоп ушундай жасаганга даярдаган деп бир моктада айтып атышат. Кембирабад бул мен туулуп өскөн жер, менин атам бабамдын жери. Мен ошол өздөрү аягында жерге жайгаштыруу боюнча комитетте иштегенмин. Ошол үчүн баардык карталарды, баардык документтерди билемин. Кембирабад бул Кыргызстанга таандык жер. Эч кандай талашы жок, талаш болгон да эмес. Мен бул боюнча өз пикиримди дайым ачык айтып жүрөмүн. Социалдык тармактарга мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына ачык жарыялап жүрөмүн, бул өзүмдүн пикиримди. 4-октябрда Өзгөндө Садыр Жапаров болуп, жабык эшик артында жыйын болду Кембирабад боюнча. Ал жерге мени Өзгөн районунун акими кат менен чакырды. Кат менен чакырды, расмий барып мен катыштым. Андан кийин Жогорку кеңештин Федералдык комитетинде каралды бул Кембирабад маселеси. Ал жерге да расмий чакырышты. Rasmi barıp öz fikrimdi bildirdim. Ondan keyin yakında ele olsa Sadır Japarov bu жерде өкмөт үйүнүн чоң залында жабык эшик артында кайрадан Кембирабад боюнча жыйын өткөрдү. Ал жерге Эдил Байсаловдун кол коюлган расмий кат менен мени чакырышты. Ал жерге да барып өзүмдүн пикиримди айтканмын. Андан тышкары азыр ушул мамлекетти башкарып жаткан адамдар менен жолугуштум жакында эле. Өздөрүнүн иш бөлмөсүнө да барып жолуктум. Ошол резиденциядагы жасаган үйүнө барып да жолуктум. Ал жерде да өзүмдүн пикиримди ачык айттым. Ошондуктан могу Кембирабадты шылтоо кылып, төңкөрүш даярдап аткан курал-жарак, жабдыгы заттар деген жомоктор, бул жомок боюнча эч кандай далил жок, эч кандай негизсиз, эч кандай мыйзамсыз. Ушуларды баарын эске алып, мен да ошол адвокаттар айткандай Бишкек шаардык 1 may сотунун токтомун жокко чыгарышыңыздарды сураманмын.
Moskova şarasının kamakta emas, başka bir türlü fotoğraflarımızda suranamam. Men bu işlerin tezrek için yaptıkları adamları aytalı vakıflarına varıp teşekkürler bir kurumuna dayanım. Daha bir aytıkta turan ese olmak olsaktır. Romain Rolland degen Fransız жазуучу Nobel sıyırını iyisi olmam. O sol intelligentler jönünde жақсы söz var. Intelligentin negizgi parzı akıl esini işletip alttық жана ертік менен чындыкты издөөгө милдеттүү дейт. Ошол негизги парзын андан тышкары өз оюн интеллигент деген адам өз оюн эркин жана чын дил менен билдирүүгө милдеттүү. Ошол өз негизги парзын интеллигент убактылуу кызыкчылыктарга алмаштырганы анын адеп аклагынын адил намысынын төмөн кулаган белгиси. Бийликтин пайдасына, бийликтегилердин пайдасына ошол өзүнүн негизги парзынан баш тартуусу бул саткынчылык, чыккынчылык деп айткан. Урматтуу соттор, сиздер интеллигент катары, сот катары чындыкты издөөгө, адилеттүүлүктү орнондурууга милдеттүүсүздөр. Ошон үчүн мен сиздерден сураган, адил намысыңыздарды жогору кармап, adaletlü çeşim saatlerinde. Rahmet. Aytbay vakıf Kazaklı Çiftli Bakanlığı'na kalmalı. Kırgız Respublikası'nın Kılıç Devleti'nde 878 birinci bölümünde ayrılıyor. Oğuz Galay o vakfımızda katar verilir. Bundan sonra bu iş boyunca da başka şekilde kalmalı. Aslında ayıplarımızı başka çağrılarından alıntıdan artık çok ayıp kılmış boyunca terör amalları çözüldüğünde adamların getirdiğin doğumlarına cüyleri çelik sosyetlerine karar bağ verildi. Bu sosyetler sonra birinci bayramın 2022 Oktyabr Aytbay vakıfın Kazakostan Sayın toplamının bütünde batırıp apellasyon uzatlarıyla kanatları sapıklarımızda. Позор! Позор! Günlüğü alıp çıkıp ketip atarsın arayı. Yok degende bir jolmuşturup koymuşlar bu yerde. Негизи жок да. Niye aslında tutup gitti? Kандай ойлойсуз дейт? Мен ошо прокурорду айтып коем, ушулардын беттери эмне материалдар жасалып турат. Чындыктан мынча коркосуңар. Ошолар айтып атат, башкалар айтып атат. Ушул жомокту түзгөндө дагы бир мындай окшоштуруу жасалып да жомок. Биз ишенип окуйбуз да жомок. Алардын жасалган арамдыктын жыты чыгат да. Арамдыктын жыты чыгат. Мына ошо прокурорлор азыр бул жерде айткандай мындан бери 2 жыл башталып бүгүнкү азаматтардын баарын ушундай каралашып баштаган. Анан кийин эле түнү менен алып чыгышкан болсо кайрадан актап коет. Ошондуктан булардын жасап аткан иштеринин бүтүндөй баары мыйзамдан сыртта. Адамгерчиликтик түшүнүктөрдөн сыртта, кыргызчылык деп айтпай, мындай жигитчилик сезимдерден таптакыр сырттагы чечимдер. 2 күндөн бери ушул сотто ондогон блогер, жаранды активисттердин бардыгысын камап атат, үй камагына чыгарбайчы. Бул боюнча кандай? Мындай айрымдар айтып коюш, аялдарды жок дегенде, мындай жаш улгайган адамдарды чыгарып койсо депчи. Эми бул Кыргызда булар жакшы болот, азыркы бийлик 30 жылда Кыргыздын тарыхында негизи кыз балдарды ошо үйдөн сүйрөп келип корготуу деген биздин тарыхта болбогон жок. Кыргыздын кыздарынын ушунчалык энелери болгондо дагы жанакы жаш балдары менен чыркыратып алып келип салгандыктар булар айбандын да айбанды. Башка сөз жок.
Башка сөз жок. Кандай бул? Ошондо бирөө айтып атпайбы, түндө менин балдарым ким менен калды экен деп таң атканча сарсанып чыктым деген. Ошондой сезимдерди жараткандан кийин буга эмне деп айтышат? Эмне деп айтуу керек? Эми жогору жактан келген буйруктун ээлери дагы бул күндөрдө өтөт. Бул күндөрдө өтөт. Мейли канча. Биз сыймыктануу менен ушул жерде отурабыз, ушул жердеги жүргөн азаматтардын аялдары, балдары болобу, күйөөлөрү болобу, бир туугандары болобу, көрпөнүн астына башын катып жаткан жигиттин жубайы эмес, же көптүн катарында жүргөн аялдын туугандары эмес, балдары эмес. Ошол элим, жерим деп жүргөн азаматтардын жубайы болуп, туугандары болуп, ошолордун балдары болгону сыймыктанышат. Кудай кааласа бул күндө Soktор туылганда көз каранды болуп туылат. Баягы орустарда жакшы сөз бар го. Өрмөлөшкө туылган киши учканга милдеттүү эмес. Булар ушу өрмөлөшкө туылган, буларды эртең эле бир заман өзгөрүп, саат 5-те чыгарып чечимин кайра алып керек. Буларда сезим, жоопкерчилик, эртең парктын алдында, улуттун алдында жооп берем деген сезимдери жок. Мен айтып атпаймынбы, ошо мына азыр акыл айтпаевдин маселесин карап атабыз, мен өткөндө да айттым эле. Бул жигит төңкөрүш эмес, өзүнүн балдарына, неберелерине каттуураак сүйүү болгон иши. Маданияттуулук аябай бекем, сабаттуулук аябай бекем. Азыркылардан айырмаланып, кээ бир практиктерден айырмаланып, бул өмүр бою ошо жер менен иштеген жер адиси. Анан экинчиден жана кыздарды элестетсеңиз, мен өткөндө айттым эле, ушул кыздар күрөк көтөрүп ушул бийликти басып алабыз деп элестетип аласыздар ушундай нерсени. Булар өздөрү ошондой жол менен келген, өздөрү ушу бизге окшош болсо керек деп ойлойт. Элдин баарын өздөрүндөй ойлойт. Анан бийликти басып. Кээде айтып атпайбы, келип биз менен кызматташкы десе, кызматташкы. Бийликке чакырса келбей атат деп атпайбы. Мен өткөндө айттым го, мисалы Исаак Саматович өкмөт үйүнүн эшигин ачып коюп кир десең кирбейт ал жерге. Танка менен сүйлөсөң барбайт ал жерге. Кандай кызматтарды сунуш кылса барбайт, кызмат өздөрүнө буйрусун. Бул кызматтын аягы алар үчүн өтө өкүнүчтүү күндөргө алып келет. Чек саналган кажети жок. Жана сизде ушул айыптоодо дагы сиздин анан Асалиев деп фамилия жүрөт да, ошону жолугушууга барган деп. Экөөбүздү кошпосо тузу жок тагак болуп калып атпайбы. Кандай дейсиң? Тергөө чакырып антип элек, Эмне үчүн чакырат тергөөгө? Мисалы, Исаак Саматович ошол жерде туруп алып, тескерисинче балдар катты кетпегиле, андай болбойт, мындай болот деп айтып атса. Мен ал жерден бир сунуш бердим. Булар укпай аткандан кийин 5 элчибиз бар экен, ошолор аркылуу Өзбекстандын президентине кайрылуу жасайлы деп, ал эмне кылмыш бул. Ал өтө бир чектен чыгып кеткен кылмыш. Кандай деген кылмыш ал? Ошондуктан бул азаматтар жомокторун токтотушу керек. Onlar Жогорку Кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Кимсанбаевичтин жеке оюн уктуңуздар. Сот чечим чыгарганы бөлмөгө кеткен. Бирок акыл казак ишти бул жакта калтырып эле кетсе болмок, алып чыгып кетти тилекке каршы. Кайра алып киргенде акыл казак ишти жакындан тартып, өзүнүн оюн билгенге дагы аракет кылабыз. Бишкек шаардык сотунун сот залы. Бул жакта энелер ушинтип нааразы болгондор. Бәрі компаратты бербейді, ұнытпағыла. Жаныңыз кетсе кетсін, мұндан бір яқы қаныңызды алсаңар алғыла, бербейіз компараттың бербейіз. Ұнытпағыла, біз өзгөнен атай кетті. Бүгін қалғаннан Өзбекстанга мындай саттыңдар кереги жок. Өзбектерге деле жакшылар керек да. Вактылуу 5 күн. Bu dünya olmasa dünyada çok birisi satkındır.
Жерім елім демесеңер, қантип оқат ешін. Şu жерде жүресің. Эфирде бөлүшкөнчө отурыңуздар туугандар. Азыр сот өз бөлмөсүнөн чечимди алып келип окуганда кайра сиздерге угузабыз. Ага чейин эфирди бөлүшүп таратып турсаңыздар сиздерден бир жардам болсун. Bunlar çeçim yazmaktan, akıllı gözüm olur, görmüyor. Çeçim alazlar değil, alıp verip koymadı işte. Bunlar kol koymadı. Kol koymadı. Biz hazır birlikte bizge gereği yok. Bizge только компроматтың жері ғана керек. Туғындық қылғанына шығардыңыз. Аялдар қалыға жетеді. Шындықты айтқандардан. Şu orzayım normal vaziyette biz Moskva'da durup kaybı jasasa buların bilgini alıp Korkup ketişiptir. Эфирди таратып бөлүшүңүздөр туугандар. Азыр сот чечимди алып келип окуйт. Bunu процедуру yapmasa da bari aytıp koymuş. Materyali başka mesele jasasa. Kırgızistan sal ketken boyunca arkamız gidiyor. Çıkışına kızlar dört kişi. Emelediler, kalmıyor. Şadi, babaydı. Kanca cömlede kaydı kalıp, babaydı. Kimse kalmaz. Kimse kaçıp yürümen. Oturuşuңарсаң дейт. Milisa, adam kıyın деген тура Бишкек шаардык сотунун сот залы туугандар. Акыл казак ич келген болчу, жана азыр кайра алып чыгып кетти. Сот чечим чыгарганы, өкүм жазганы өзүнүн бөлмөсүнө кеткен. Азыр саналуу мүнөт, 10 мүнөттүн ичинде келип чечимди окуйт. Ошого чейин эфирде болуп, эфирди бөлүшүп турсаңыздар. Силердagi elin balası kendilerini unutmağlar, kırgız ekenlerini unutmağlar. Sizlerde dağı ayardan beri ayardan çok unutmağlar. Biz de yeniler var eken unutmağlar. Gelecekte orozayım da kızlar bolluğuna unutmağlar. Yani şu Kırgızistan'da büt orozayında gelecekte orozayında vardı o şurada orozayında canlılardan vardı. Mizamdoluğunu bular 40 gün otursa da aldı. Yok, Mizamlı'da da öyle çıkarıp atışar. Canlılar böyle vardı okşoş çıkarırdı. Vardı okşoş. Okşoş edeceğim. Kalesini başka
Ошо жаттап алышкан. Айтбаевдин айт десең дагы ал Даяр болса 26-сына бирлешип Азыр кармалгандардын кимден? Конституциялык сотто судья болуп жүргөн. Айналайын деші, балдарын айналайын. Жалам ороз айында кызы болура. Жок кыргыздар ошондо болот. Же болбосо Кыргызстан Республикалыгында зам председатель болуп жүргөн Гүлнара Ноздан ушул. Не билем, мен ошо. Бар мене. Убагында убагында өздөрүнчө баскыла онубуз бар абыйдалабыз деп шалактап деле го. Унутуп калдык. Шымы жыртылып, баскыла эле баскыла. Мен менен ээрчигиле деп жүргөндөрүн унутуп. Айта берем. Мени камаса камай берсе, атып берсе, мен тартып ала турган заправка жок. Бирок заправка бербейм, мен заправка. Каным кетсе кетсин, жаным кетсе кетсин. Мындан бияка дагалдык жашайт деп. Мен да нормально жашайм. Киши баркен болачак такмакта. Кандай болуп эми уманашып барат. Эми экинчи баркен болду. Бишкекке кайтып. Аллах суду убакыт өткөрүн. Азыр жан келгендер үчүн информация берди. Гүлнара Журабаева камакта калды. Куранова азыр башкарма чарасы карай каралат. Али Шапанов камакта калды. Николай Бекмин Владимир камакта калды. Кеңешбек Дүйшебаевдин башкарма чарасы эми каралат. Низамдуу деп табылган. Атай Бейшембек камакта калды. Айбек Узуманкулов камакта. Клара Соронкулова калды камакта. Асия Сасыкбаева Мыйзамбул деп табылды, эми каралат эмеси башкаруу чарасы. Ританыкы камалган Мыйзамбул деп табылды, эртең каралат. Улукбек Маматаев камакта калды, Равшан Жембеков камакта калды. Азыр акыл айтпай күтүп атабыз, президенттики немеси азыр кирде болот. Бул жерде дагы эки бүгүн дагы Айтбаевдин башка Чыңгыз Капаровдуку каралат. Папа ушерде каралат, жаны каралат. Экиден беришиптир да, кээдилеричи адвокаттар. Мыйзамдуулугуна анан кийин башкаруу чарасына, кээдилери күнөө деле башкаруу чарасына кетирди. Кээдилери болсо эки постановленияны бир апелляцияда. Ошон үчүн ошондой болуп калды да. Эми мыйзамдуу деп табылгандан кийин камакта калбыйлар. Кайсы мыйзамдуу деп бар менен башка мыйзам түшпөйбү, башка мыйзам. Өздөрүнүн мыйзамына өз жарык. Чындык болсо чыгарып Нурлан Асанбек деген май аскарчылыкта жаткан баланыкы каралатса болуп кетти. Айдамбек Ахматов Дүйшебаевдыкы бүгүн жерде каралат, башкаруу чарасы. Бекчора уулу Эрбардыкы тиякта каралат, Мустафадыкы тиякта, Марат Баязовдун тигинде каралат. Эфирди бөлүштүңүздөр туугандар, азыр акылыбыз кирет, сот кирет, чечимин окуйт. Сот келди туугандар. Акыл казак кирет, аз туугандар.
Mikrofon yok. Тергөө мөөнөтүндө тактап айтканда 2022 жылдын 20 декабрына чейин улуу жөнүндө токтому өзгөртүүсүз калтырылсын. Ben aytып атпаймынбы, булар тек қана окуу үчүн гана жанагы сатып иштеген. Алардын баарын Şu seçim çıkaranlar başlarına gelsin ilayım. Beti жоқ oraya. Балдарыңыздан көріңіздер. Аты қазақ кішісінің башқұру шарасы өзгөртүүсүз калтырылды. Туугандар бүт нааразы. Шақырылды. Бүт нааразы. Бұйрық атқарған саптар жоқ болса, Қырғызстанда ондай саптар башталған. Беті жоқ. Сыртта чып сырттагылардан дагы оюну коебуз. Қайтар үйне, көзіне қайтар. Бул Бишкек шаардык соту туугандарына сыртка чыгабыз. Сырттагыларды дагы айлы. Эфирди бөлүшүп алып айтыңыздар туугандар. Азыр Акыл Казакычтын бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырганы тууралуу дагы угайлы. Эме Trump ketsin degендейdi болсо.
Туугандар, ушул жерде турган бүт бардыгы Ак казак үчүн бөгөт жарасын өзгөртүүсүз калтырылышы тууралуу нааразы экенин билдирип атышат. Бишкек шаардык соту. Бишкек шаар сотунда бүгүн Ак казак үчүн бөгөт жарасын өзгөртүүсүз калтырылсын деп сот чечимин окуду. Көп болдуңуздар. Ошол чечимге каршы болгон адамдардын көбүнү уккан бирөө жарым бар мында. Ак казак үчүн күнөөсү жок дегендер. Сүйлөтөм десен эме комментарий ал. Айылдан келгендер бар еще. Мына биздин борборубуздан Бишкектен эле эмес, чет жактан айылдардан өзгөндөн бери келгендер бар экен. Ак казак күнөөсүз деген. Өзгөндөн бери келген апаларыбыз бар экен. Мекенде да куугунтуктоо токтотулсын деди. Айылдан келгендер сураңыздар, музак келип коңуздарбы? Салмас беже. Сиз кайсы жактан келдиңиз? Анан бүгүнкү чечимге бөгөт жарасы ушу өзгөртүүсүз калтырылышы боюнча жеке оюңуз кандай? Мен өзгөндөн келдим. Мен өзгөндүн кызымын. Азыр ушул жердеки бүгүнкү чыгып аткан Акыл Айтбаевдин чындык үчүн күрөшкөн билип атайын билип турушуп жалгандан чечим чыгарган сотторго да прокурорлорго нааразымын. Акыл Айтбаевдин артында ушунча эл бар, журт бар. Акыл Айтбаевдин эч кандай күнөөсү жок. Эч кимди жүргүлө басып алалы, бийликти алалы деген эмес. Болгону биздин жер ушундан бул жагы деп картаны толук тосуна айтып койгон үчүн күнөөлүү болуп отурган. Аябай ичим ооруп, эне катары жүрөгүм ооруп келдим. Менин балдарым, менин неберелерим тынч аман Кыргызстандын жеринде жашашы керек. Кыргызстандын жери эч кимге берилбеш керек. Мен ошон үчүн келгем. Рахмат. Hayır, bu
Koğutluk taxtasın bundan keyin, taxtasın. Koğutluk taxtasın. Boldu jet uşunçalık 30'da adamlardı qarab qo'ydinglar. Siyasi koğutluk taxtasın. Temprivat bizdeki, Kırgızstandaki. Temprivat beri qarşımız. Temprivat berilmesin. Өздері сотталсын. Элдин үнүн угуп атасыздар туугандарым экен. Бардыгы мыйзамсыз экенине көз жетип, ишеним айтып турган учуру. Айтбаевке! Айтбаевке! Саясий куугунтукка! Саясий куугунтукка! Куугунтуктоо токтосун. Куугунтуктоо! Токтосун! Куугунтуктоо!